Оштун Фуркат айылына жакын Ты кесилиши деп аталган жерден Ош шаарына кирүүчү жолду куруу иштери башталды. Жолдун экинчи тарабы шаардын Привокзальная көчөсүнөн чыгат. Жол боюнда Шарк айыл өкмөтүнүн тургундары жашайт, бирок алардын үйлөрү бузулбайт. Анткени аталган жолдун долбоору жок. Местный самоуправлениянын жетекчилери мына мэрия, биз айыл өкмөт болуп деп 21 жардам берип атат. Ошол биргеликте ашар жолу менен ушул жолду ачып атабыз. Анан биз азырынча эч кандай ал проектте каралган үйлөрдү бузуп, компенсацияларын алууга азыр эч кандай биз тиешебиз жок. Ал андай нерсе болбойт. Азырынча мына ол тыгындарды азайтуу максатында мына шаарга кире беришинде пробкаларды. Мына ол жолду ошол жолго альтернатива алуу катары мындай эл жүрүп турса деп ошону ачып берели деп ошондой чечим кабыл алдык. Бул жолду ачууга ушул күнгө чейин 2 долбоор жасалган, анын бири 2 тилкелүү, экинчиси 4 тилкелүү болгон. Белгисиз себептерден улам долбоор ишке ашпай турат. Аталган жолду ачууга Шарк айыл өкмөтү жана транспорт министрлигине караштуу жол чарба департаменти көмөктөшүп, техникаларын беришкен. Башкача айтканда ашар жолу менен салынууда. Ошо жолдун арасында 1 километр 650 метри ушундай шагал жол, калган асфальт. Эми ушул жолдор кичине оңдоп түзөп, каттан берип турайлы деген максат менен берип атышат. Анан бизден жардам деп сурашкан, эми техникалар деп бердик, биз деле бердик. 2 экскаватор бердик, 3 хова бердик. Грейдер келип, мына жерде иштеп, күндө бир грейдер бердик, келип иштеп берип турушат. Калган эми ашар жол менен болуп атат да. ГСМдердин башкасын айыл өкмөт берип атат. Жолдун узундугу 5 чакырымга чукул, анын 1,5 чакырымдан ашуун тилкесине шагыл төгүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми асфальт басуу боюнча сөз айтыла элек. Эң башкысы жол ачып алуу экендигин Ош шаарынын мэри билдирди. Сөз болуп жаткан жолду ачуу үчүн темир жолдон өтүүчү өтмөк куруу керек. Жол ачууга кеткен каражат шаардык мэриянын казынасынан сарпталат. Жолду уже баштай берсек болот. Анткени эгерде переезд болмоюнча, темир жолдон переезд өтмөйүнчө жол баштал болбойт экен да. Ошон үчүн азыр мурдагыны барып көрдүк жеринде. Каржы өзүбүздүн бюджет. Бул эми илгерки бир 2015 кайсы жылдары Минтранстын проекти болгон экен. Бул жерде баягы жолдун тилкеси кандай 4 полосалыкпы, 2 полосалык дегенде ошондой маселелер болчу экен. Анан көп анан коммуникациялар боюнча көп. Анан ошол маселелер бар экен. Жолдун ачылышы менен Мониев көчөсүндөгү жол тыгыны 30% жоюлат деп болжолдонууда. Бирок жолдун кайсыл убакытка бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери белгисиз бойдон калууда. Нургелди Каныбекұлы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош.